Урматтуу мекендештер, өткөн бир суткан ичинде жалпысынан Жалал Абад облусу боюнча 25 факт окуя жана кылмыш катталды. Анын ичинен өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Бардыгы катталган кылмыш жана окуялар өздүгү менен ошол эле мезгилде бир суткан ичинде Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнө 131 жаран жеткирилип, кошумча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бирок ошол эле мезгилде бир суткан ичинде коменданттык саат эрежелерин бузган 9 жаран кармалып, алар менен кошумча иш-чаралар жүргүзүп, мыйзам чегинде протоколдор түзүлдү. Катталган 25 кылмыш жана окуялар боюнча токтолуп кетсем, бул жерде белгилеп келе турган 3 факт кылмыш жаза кодекси боюнча 359-беренесинде документтердин жасалмалуу боюнча фактылар катталган. Бул негизинен өзүңүздөргө маалым болгондой Жалал Абад шаарынын киребешинде 4 блокпост турат. Ошол блокпосттун өтүү контрол эрежелерин сактоодогу текшерилген автоунааларга жасалмалуу документтер жасалган. Бул боюнча азыр автоунаалар автобекеттерге коюлуп, жарандары менен жана айдоочулар менен кошумча тергөө иштери жүргүзүлүп атат. Жалпысынан азыркы мезгилде Жалал Абад облусу, анын ичинде Жалал Абад шаар боюнча коомдук саясий жана криминалдык абал туруктуу. Рахмат. Урматтуу Рысбек Темирбекович, азыркы учурда ушул облус боюнча абал кандай иштер жүрүп атат, ушул боюнча айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырлуу мекендештер. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу боюнча негизинен бардык район шаарларда абал туруктуу. Бүгүнкү күндө ошол бизге жеткизилген республикалык штабтын, областтык штабтын иш-чаралары боюнча биз жалпысынан негизинен иш алып атабыз. Негизинен мынакей бардык жерде ошол иш-чаралар боюнча көзөмөлдө турат. Бүгүнкү күндө көзөмөлдө ошол негизги багыттар боюнча иш алып атабыз. Рахмат. Областагы журналист кабарчылардан жана комендантуранын түз ишеним телефонунан келип түшкөн суроолорго жана кайрылууларга өтсөк, алгач комендантка суроо: саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад шаарынын тургунумун. Балдарым менен Нокенге баргам. Ошол боюнча карантин башталып, кетип кайта албай калган элем. Биз шаарга кире алабызбы? Жеткирип барган машина кайра чыга алабы? Бул жактан маршрутный лист керектелбейби дейт. Урматтуу мекендештер, азыркы мезгилде өзгөчө абал бир гана Жалал Абад шаарында. Ошол үчүн сиздер базар коомунан келсеңиздер болот. Болгону сиздер блокпостко чейин эле келе аласыздар, себеби сөзсүз гана ал жерде автоунаага уруксат кагазы керек. Уруксат кагазы алуу үчүн сиздер комендатурга алгач кайрылышыңыз керек. Эгерде жок болсо, сиздерди блокпостко чейин автоунааңыздар жеке жеткирсе, андан ары сиздер блокпосттон текшерилип, жөө өтүп, андан соң шаардын ичиндеги иштеп аткан азыркы мезгилде такси же жеке автоунаа ташуучу жарандарды компаниялар менен үйүңүздөргө жетип алсаңыздар болот. Рахмат. Өкүлдүн орун басарына: саламатсызбы? Нокен районундагы илдетке чалдыккан атуулардын саны канча? Алардын абалы кандай? Ал жакта карантиндик режимдер сакталып жатабы дейт. Бүгүнкү күндө Нокен районундагы ал жаран, 2 жаран тең бүгүнкү күндө ошол Россия мамлекетинен келген. Бүгүнкү күндө азыр биздин областтык клиникалык больницада текшерүүчүлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө такталып экен маселе. Ассаламу алейкум, урматтуу комендант. Биринчиден ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чынында жакшы иштеп жатасыздар, эл ага күбө. Экинчиден, шаарда мекеме ишканалары иштеп баштады. Мен да жумушума барышым керек. Бирок пропуска шаардыктык эмес дейт. Прописка шаардык эмес. Мага окшогондор өзүбүздүн унаалар менен кантип шаарга кирсек болот? Жеңилдиктер барбы дейт. Ооба, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө абал киргизилгенден баштап бир топ чектөөлөр болду. Анын ичинде автоунааларга жана жарандардын коомдук жайларга көчөлөргө чыгуу боюнча. Алгач күндөн баштап эле иштей турган мекемелер, анын ичинде мамлекеттик мекемелер жана жеке мекемелер менен сүйлөшүү жолу менен, жетекчилер менен автоунааларды иреттеп, уруксат берүү кагаздарын бергенбиз. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, өкмөт токтому негизинде жана экономиканы этаптуу жандандыруу максатында Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан бизге 83 мекемеге уруксат берүү кагаздары келген. Ал кагаздарды биз карап чыктык. Мүмкүн болушунча ошол мекемелер менен сүйлөшүп, жарандардын ташуу шарттарына карап, ыңгайлуу шартта мүмкүн болушунча автоунааларга уруксат бердик. Ал маселени сиздер сөзсүз гана ошол шаарда жайгашкан, шаарда иштеп аткан ошол 83
мекеменин жетекчилери менен дагы бир сүйлөшүп, келген багыттар боюнча жарандарды камсыз кылуу жагындагы өзүңүздөр тартип иретинде карап чыксаңыздар болот. Өкүлдүн орун басарына суроо экен. Мен сизге суроом, учурда жардамга муктаж болгон атуулдар дагы деле болсо Ала Бука, Базар Коргон жана Сузак райондорунан кайрылышууда. Бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жатат дейт? Туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө мына кечеги 5 майга карата маалымат боюнча негизинен 88.747 муктаж болгон үй бүлө такталып бүгүнгү бизге кайрылган. Булардын эсебинен мына жергиликтүү бюджеттин эсебинен 8.813 адамга жардам берилди. Бул адан тышкары багы спонсордук жардам алгандар булар 31.968 үй бүлө алды. Ошонун ичинен эле мына ошол сиз айткан Аксы, Базар Коргон, Нуукен райондор боюнча бүгүн толук ошол кайрылгандар жардам алып атат. Бирок алардын үстүнөн дагы биз иштеп атабыз. Рахмат. Комендантка суроо экен. Саламатсызбы? Мен Базар Коргон районунан кайрылып жатамын. Себеби өзгөндөн балдарымды алып келишим керек эле. Жолдор ачылды деп жатышат. Ошол туурабы? Жол ачык болсо азыр жолго чыга берсек болобу дейт? Ооба, урматтуу мекендештер, азыркы мезгилде Базар Коргондон өзгөнгө өтө турган негизги трассада, ал жерде Сузак аймагында 2 блокпост турчу. Бирок азыркы мезгилде блокпосттор алынып, трассадагы каттамдар толук калыбына келип, ал жерде эч кандай текшерүүлөр жок. Сиз болгону эле өзүңүздүн өздүк документиңиз жана автоунаага тийиштүү документтериңизди алып барып келсеңиздер болот. Өкүлдүн орун басарына: Ассалому алейкум. Чаткал району боюнча эл арасында ар кандай ушак кептер жүрүүдө. Чындыгында абал кандай? Жолда жабылып ооругандардын саны көп жана алар ооруканага баруудан баш тартып жатышат деген сөздөр бар. Ошондой эле ооруга ишенбегендер азырда арбын дешет. Текшерүүдөн канча жаран баш тартты? Ушул багытта токтоло кетсеңиз дейт. Рахмат. Бул сурообузга мындай деп жооп берет элем. Себеби багы ушул сөз жүргөн жерде багы сүйлөшүүлөр менен жергиликтүү бийлик, ошондой эле медиктердин кызматкерлери менен багы сүйлөшүүлөр жүрүп, түшүнүштөр жүргүзгөндөн кийин бүгүнкү күндө Чаткал районунда андай баш тарткандар жок. Толугу менен азыр медиктер менен ошо жергиликтүү бийлик менен тыгыз иштер жүрүп атат. Бүгүн билесиздер, ошол Чаткалдан 7 жаран катталган бүгүнкү күндө. Анын экөөү негизинен ошол Ала Бука районундагы больницада жатып атат. Больницада дарыланып атат. Калгандары боюнча ошо бүгүнкү күндө биздин медиктер кызматтары, медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө толук иш алып барууда. Адан тышкары бүгүнкү күндө ошол биздин Жалал Абад областынан районго жетишпеген медиктер боюнча биз азыр бир 2 мобилдүү группа жөнөтүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол Сузактан, Жалал Абад шаарынан, Аксы районунан медиктер ошо жардам берүүгө ошол Чаткал районуна өздөрү макулдугу менен ошол жака иштешип атат. Рахмат. Комендантка экен. Такси компанияларынан сырткары жеке таксилер адам ташып кызмат көрсөтсөк болобу дейт. Кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Мен жогоруда атагандай жалпысынан бүгүнкү күнү 83 мекеме ишке кирди. Анын ичинен 5 такси компаниялар аныкталды. Бул компаниялар сөз гана өздөрүнүн автоунааларынын техникалык жагынан даярдыгына карата. Ал жерде 5 автокомпанияга, такси парктарга негизинен 4 шарт коюлду. Бул биринчиси уруксат кагазын алуу, экинчисинен санитар нормаларды сактоо, үчүнчүсү 2 жарандан ашык жүрүүчүлөрдү ташуу жана эң негизгиси бул бааларды көтөрбөө. Ошол шарттарды сактоо менен азыркы мезгилде шаардын ичинде 5 компания жумушун алып барып атат. Негизинен булар боюнча күндөмдүк көзөмөлдү жүргүзүп атабыз. Жана жогоруда айтып кеткендей, эң негизги 4 шарттарды бузбаса, булардын ишмердүүлүгү боюнча эч кандай тоскоолдук болбойт. Рахмат. Өкүлдүн орун басарына суроо бар экен. Саламатсызбы? Жалпы областка канча тонна гуманитардык жардам бөлүндү жана райондорго кандай таризде жеткирилди? Гум жардамдар кандай категориялар боюнча берилди жана мүчүлүштүктөр орун алган жокпу дейт? Негизинен туура айттыңыз, резерв фонддон 1723 тонна ун бөлүнгөн. Бул негизинен бардык Жалал Абад областындагы район шаарларга багы өздөрүнүн санына жараша бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө толук таркатылып бүттү. Адан тышкары дагы 330 тонна келген жардамга. Ал дагы ошол негизинен Сузак, Жалал Абад,
Аксы, Алабука райондоруна Кара Көл шаарына жеткирип берди. Бүгүнкү күндө толук ошол райондун атайын, район шаарларды атайын комиссия бар. Ошол комиссиянын багы чечими менен ошол жергиликтүү жарандарга жеткирип берилди. Рахмат. Комендантка экен. Саламатсызбы? Учурдун талабына ылайык мен электрондук түрдө пропуска алуу үчүн толтуруп жиберген элем. Пропускага берген заявканы кароо мөөнөтү барбы? Эгер отказ болсо, причинасын көрсөтөсүңөрбү? Ушуну түшүндүрүп койсоңуздар рахмат дейт. Деги эле ушу пропуска маселеси боюнча бир кенен татылып кетсеңиз. Урматтуу жарандар, өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө абал киргизилгенден баштап эң алгачкы көйгөйлүү маселелердин бириси бул уруксат алуу, пропуск деп коебуз. Ошол маселе жаралган. Комендатурдун астына бир топ жарандар келип, ал жерде бир топ ыңгайсыз шарттар болгон. Анын үстүнөн кээ бир жарандар алыскы аймактардан келген үчүн алардын келип кетиши да бир топ кыйынчылыкка учурады. Ошол себептен мамлекет тарабынан электрондук система иштелип чыккан. Бул жерде 37-22 түндүк электрондук дарекке кирсеңиздер, ал жерде толук маалымат аласыздар. Ошол дарекке эгер сиз автоунаага уруксат кагаз алгыңыз келсе, сөзсүз гана кайрылып, ал жерде өзүңүздүн автоунаңыздын, өзүңүзгө тиешелүү документтердин жана эмне максатта пропуск уруксат кагазын алуу максатыңызды жазып, өзүңүздүн уюлдук телефонуңуздарды калтырсаңыздар, ал сиздин кайрылууңуз бир сутканын ичинде каралып, бир сутканын ичинде каралган соң сөзсүз гана могондой расмий тилде жазуулар чыгат. На рассмотрение деген. Бул кабыл алынып каралууда деген маселе. Андан соң бир сутканын ичинде сизге одобрено каралып чыкты, уруксат берилди деген кагаз чыгышы мүмкүн. Жана экинчиси бул отклонено. Уруксат берүүдөн баш тартылды. Бул жерде сөзсүз гана жазылат эмне себептерден. Бул биринчиден кээ бир учурларда документтерди толук эмес жана башка шарттар менен баш тартылышы мүмкүн. Бул жерде эске салып кетилем жарандарга, эгерде сиздерге уруксат берилген болсо, сөзсүз гана сиз бул уруксат кагазды өзүңүздүн электрондук почтаңыздан чыгарып алып, ыңгайлуу шарт болуш үчүн автоунааңыздын алдыңкы айнеңизге коюп алсаңыздар да болот. Ал жерде блокпосттордо биздин кызматкерлердин атайын уюлдук телефондор боюнча бул программаны окуй турган техникасы бар. Ошол техника аркылуу сиздин автоунааңызга сизге таандыкпы, ушул автоунаагабы жана башка жактайын оңой эле текшерилет. Кээ бир учурларда ооба жарандарыбыз тарабынан кайрадан кайрылуу болуп атат, эмнегедир каралбай атат же келбей атат деп. Ошон үчүн мен дагы бир өтүнөм биздин жарандардан ушул документтерди электрондук түрдө толтурганда так толтуруп жана телефондук, уюлдук телефондун өзүңүздөрдүн номериңизди так туура толтурсаңыздар, сөзсүз гана жообу өз убагында сиздерге келет. Рахмат, өкүлдүн орун басарына экен. Сузак районунан өзгөчө абал алынды. Буга байланыштуу учурда көчөдө жүргөндөр көбөйдү. Район аймагында кооптонууга негиз жокпу? Бүгүнкү күндө Сузак районунда негизинен кооптонуу жок. Булар боюнча ошо жергиликтүү бийликтер менен бүгүнкү күндө ошол медиктер баардык ошол жарандар боюнча көзөмөлгө алып, андан тышкары биздин райондук ошол ички иштер кызматкерлери, ошондой эле андан тышкары ошол биздин жергиликтүү айыл өкмөттүн башчылары ошол жергиликтүү элдер менен бирдикте көзөмөлгө алып атат. Негизинен эч кандай кооптонуу жок бүгүнкү Сузак районунда. Рысбек Темирбекович, кайрылуу дагы суроо бар экен. Жалал Абад облусунун аймагында улата мекендик согуштун тылдын ардагерлери жана майыптарынын саны канча дейт? Анан жергиликтүү бюджеттен жеңиштин 75 жылдык мааракесине карата аларга каражат кандай каралды? Канча сомдон колдоо көргөзүлөт дейт? Туура. Бүгүнкү күндө биздин Жалал Абад облусу боюнча негизинен согуштун, улата мекен согуштун катышуулары 31 согуштун катышуулары бар. Мунун ичинен багы участник согуштун катышуулары деп коет 25, андан тышкары багы согуштун инвалидтери бар 5 адам и бир узник, концлагер бар, жалпысынан 31. Бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү ар бир район шаарлар жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүгүнкү акча каражаттар каралды. Андан тышкары биздин өкүлдүн Нурболот Сабыржановдун фондунун аркылуу бүгүнкү күндө ошол согуштун катышууларына 5000 сомдон бөлүп берди. Андан тышкары бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу боюнча 59 тылдын тыловиктер бар. Буларга ар бирине 1000 сомдон акча каражат бөлүп берди.
Муну биз багы өзүбүздүн белгиленген иш-чаралар боюнча 9 майда ошол жергиликтүү ошол бийликтер менен биргеликте ошол жеткизилип тапшырылат жерлер. Рахмат. Андан тышкары айтып кетейин силерге, бүгүнкү күндө ошол урматтуу президентибиз тарабынан дагы ошо ар бир биздин согуштун катчыларына өзүнүн куттуктоолорун жөнөттү. Аларды да биз жергиликтүү бийликтер ар бир ошол баягы согуштун катчыларына жеткизип беребиз. Рахмат. Комендантка экен. Ассалому алейкум. Мен Базар Коргонго ата-энемден кабар алганы келгем. Ошол боюнча карантин башталып кетти. Үй бүлөм Жалал Абад шаарында калып кеткен. Жол ачылышын күтүп калдык. Жалал Абад шаарына үйүмө бара аламбы? Жеке унам бар. Бирок пропускам жок эле. Үй бүлөм кыйналып кетти. Шаарга киргенге жардам берип койсоңуздар болобу? Дейт. Ооба, урматтуу мекендеш, шаарга киргенге жардам беребиз. Сөз гана сиздин каттооңуз өзүнүн документиңизде эгер шаардык болсо, ошол шаардык каттооңуз менен сиз блокпосттордон өтүп шаарга кирсеңиз болот. Рахмат. Өкүлдүн орун басарына экен. Чаткал аймактык ооруканасынын башкы дарыгери дагы контакттагылардын катарына кирген айтылууда. Негизи ошол оорукана жааматы обсервацияга алынганы распы дейт. Туура айтасыз. Чаткал району боюнча жалпысынан бүгүнкү күндө ошол 44 багы СООПунун врачтары, медсестралары негизинен обсервацияга алынган бүгүнкү күндө. Сиз айткан ошол жетекчиси дагы обсервацияда бүгүнкү күндө. Булар боюнча азыр бүгүнкү күндө анализдер алынып, иш жүрүп атат. Рахмат. Ассалому алейкум, жолдош комендант. Мен Өзгөн районунун тургуну Жанболот. Мен бүгүн Ала Бука районуна абдан зарыл жумуштар менен барышым керек болуп турат эле. Ушуга сураныч, кеңеш берип койсоңуз, жолдон тоскоолдуктар болбойбу? Алдын ала рахмат. Урматтуу мекендештер, дагы бир ирет кайталап кетейин. Өзгөчө абал азыркы мезгилде Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарында гана. Ошон үчүн Өзгөн шаарынан Ала Бука районуна өтүш үчүн сиздер алгач Сузак районунун бош чыккан, андан соң Базар Коо менен чектешкен Бешкепа посттору бар болчу. Азыркы күндө ал посттор толук алынды. Сиздер болгону эле өзүңүздүн автоунааңызга жана өзүңүзгө тиешелүү документтерди алып өтсөңүздөр болот. Эч кандай тоскоолдук жок. Рахмат. Өкүлдүн орун басарына суроо экен. Кече түнү кайсыл аймактарда сел каптады? Дыйканчылыкка зыян алып келбедиби? Аксы Ала Букадагы селден жабыркаган мекендештерибизге кандай колдоо, жардам көрсөтүлөт? Туура айттыңыз. Бул 4 май күнү түнкү саат 1-де чамасында болду. Бул Аксы районунун Ак жол айыл өкмөтүндө Эчкили сай деген айыл бар. Ошол жерде 2 километрдей жолду багы сел жууп кетти. Булар боюнча ошол күнү эртеси күнү 5 майдан баштап ошол жергиликтүү бийликтин техникаларды тартып, МЧС менен бирге булар боюнча иштедик. Экинчиси айткан Ала Букадагы 1 май Ажек айылында болду. Бу жерде дагы ошол багы селдин багы королорду каптап кетти. Негизи үйлөргө мындай зыян болгон жок. Негизи ошо багы королорго суу каптап, булар боюнча да ошол райондогу техникалар тартып, толугу менен бул иштер аткарды. Андан тышкары Ноокенде да болду. Ноокенде ошо талаачылыкта тарга бир топ багы селдин эмеси менен кыйынчылыктар туудурулду, бирок бул боюнча дагы иштер жүрүп атат. Кечеги 6-күнкү мына 6-май Сузакта болду. Сузактагы Карадарияда болду. Бүгүнкү күндө бул тарапта атайын ошол жергиликтүү комиссия иштеп жатат булар боюнча. Рахмат. Комендантка суроо бар экен. Саламатсызбы? Кечиресиздер дейт. Биз Жипром айылында бала чакабыз менен турабыз. Үйдө азык оокатыбыз төгөнгөн, эптеп чыдап отурабыз. Күйөөм иштебейт. Кошуналарыбыз 2 жолудан деле жардам алышыптыр. Бизге деле сураныч, кайрылып койсоңуздар болобу дейт. Бирге жеңебиз штабынан жардам дагы деле берилип жатабы дейт. Урматтуу мекендештер, Жипром айыл өкмөтүнө бир топ жардамдар көрсөтүлдү. Мен билишимче ал жерде мамлекет тарабынан, андан сырткары биздин штаб астында, комендатура астында түзүлгөн штаб бирге жеңебиз тарабынан да бир топ жардамдар көрсөтүлгөн. Болгону ал жерде мамлекет тарабынан каттоо турган жарандарга жана телефон аркылуу кайрылган каттоого турган жарандарга. Ошол эле мезгилде комендатуранын бирге жеңген штабына ал жерде түздөн-түз телефон, уюлдук телефондорго кайрылган, муктаж болгон жана жардам сураган жарандарга биз жардам бергенбиз. Бүгүнкү күндө бирге жеңебиз штабы комендатуранын астында жумушун алып барып атат. Сиздер кайрылыңыздар, биз сиздерге сөз гана жардам беребиз.
уруксат болсо мен ушул кошумчалык коеюн. Жакында ошол Жипром айылында мен жолугушка бардым. Ошол жердеги жарандар менен ошол өкүлгө кайрылган экен Нурбол Сабжановичка. Ошол кишинин тапшырмасы боюнча ошол мен ошол жерде жолугушууга бардым. Барып ал жерде биз ошол жетпеген ошол сузак тарап бар экен, ошол айылы бир жагынан шаар карайт экен. Шаардын жетекчисин, сузактын жетекчилерин барып ошол жерде элдер менен жолугушуу өткөздүк. Негизги ошол албаган жарандар боюнча бүгүнкү күндө ошо шаардагы, Сузак районундагы иштеп жатат, аларды жардам көрсөтүү боюнча. Рахмат, көрсөтүүбүз дагы мына ушу менен жыйынтыкталып атат. Ошондуктан кайрылууңуздар болсо жолдого салсаңыздар болот. Рысбек Темирбекович, сизден баштайбыз. Урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү күндө убакыт аз калды. Ошондуктан сиздерден өтүнүп суранат элек. Бүгүнкү ушул тартипти сактап, чыдап турсаңыздар, мен ойлойм биз жакшы бир ийгиликке жетишебиз деп ишенем. Ошондуктан баарыңыздар жалпы эле облус, жалпы мамлекетибизде аманчылык, тынччылык болсун, жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Кеңеш Маматович. Урматтуу мекендештер, дартты жон койсоң жайылат, дарласаң гана айыгат демекчи. Мүмкүн болушунча бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер. Укук коргоо органдары, күч органдары тартип сактайлык. Жергиликтүү бийлик, коомчулукта жаралган бир топ социалдык жана башка маселелерди чечсин. Дарыгерлерибиз ошол ооруга чалыккан биздин жерлештери, тукандарды тез арада ичинде дарылоого мүмкүнчүлүк бериңиздер. Биздин жарандар мүмкүн болушунча ошол эрежелерди сактап, тартипти бузбастан, ошол жогоруда аталган санитардык нормаларды, комендант саат эрежелерини сактап, мүмкүн болушунча үйдө отурсаңыздар. Элде айтылат, сабырдын түбү саратын дейт. Биз сабыр кылып күтсөк, ушул күндөр, ушул илдеттерди эле чогуу жеңебиз. Буюрса, биздин коомдо, биздин элде дагы шан шөкөт той боло турган жакшы мезгилдер келет.